Саламатсыңар менин кичинекей бөбөктөрүм. Силер менен кайрадан кыргыз тили сабагынан жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Кана балдар, сабагыбызды баштаганга даярсыңарбы? Анда балдар, сабакты баштаардан мурда келгиле чогуу төмөнкү ырды биргеликте ырдап алайлы. Bir gir, iki seki, üç güç, dört ört, beşmiş, altı jartı, жети чеки, сегиз семиз, тогуз доңуз, он тон. Ай балдар, өтө кызыктуу экен, ыр силерге жактыбы? Азаматсыңар балдар. Мына эми балдар, бүгүн өзүңөр байкап тургандай, бүгүнкү сабагыбызда силер менен 1ден 10го чейинки сандар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бүгүн сабагыбыздан силер 1ден 10го чейин санаганды үйрөнөсүңөр жана бул сандар менен сүйлөмдөр түзгөндү үйрөнөсүңөр. Кана балдар, келгиле анда сандар дүйнөсүнө саякат жасайлы. Илгери заманда О деген, башкача айтканда 0 деген боштук сан болуптур. Ал эчтеке жасабай асманда калкып учуп жүрүптүр. Бирок ал өз оюнда кыялданчу экен, башка сандар менен достошуп, аларга жардамым тийсе экен деп кыялданчу экен. Бир саны. Балдар, бул санга өтө зергиштүү, анткени ал жалгыз. Кээде ыйлап коет, бирок айлананы караса, күн дагы жалгыз эле тийип турат. Бир жылда туулган күн дагы бир жолу эле келет, апасы дагы бирөө. А сандардан биринчи 1ден башталат. 2. 2 саны керилип, чоюлуп, мойнун созуп, өзүн жакшы сезет, себеби 2 бардык жерде керек да. 2 буту бар, 2 көзү, 2 колу, 2 кулак бар. Бирок бул 2-ни эч кайсы бала күндөлүгүнө алгысы келбейт. Ал эми 3 саны да өтө керектүү сандардын бири. Ойлогулачы. Бир мезгилде 3 ай бар. Бирок 3-тү дагы балдар күндөлүгүнө алса, аябай уят болушат. Апасы, атасы уят карышат. Ал эми кийинки сан 4. 4 саны бардык үйдө бар. Үйдүн 4 бурчу бар. Мышыктын 4 буту бар, столдун 4 буту бар. Кийинки сан 5 саны. 5 жылдыз. 5 өтө сүйкүмдүү сан. 5 манжабыз бар. Балдардын күндөлүгүндө 5 болсо өтө сүйүнүшөт. Бирок ал 5ти көтөрүп жүрүү да оңой эмес балдар. Ал үчүн көп китептерди окуш керек. Эмесе алардын эстеринен чыгып калат. Ошон үчүн күндөр түндөр китептерди окуп, эсине салыш керек. 6. 6 санын тааныштырууга ар дайым бизге коңуз даяр. Анткени ал коңуздун да 6 буту бар да. Кана эми чай ичкен серибизди санап көрөлүчү. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 материк бар. Кийинки саныбыз 7. 7 санда бул өтө керектүү сандардын бири. Анткени бир жумада 7 күн бар да. 7 нота бар музыкада. 7 түс бар, күн желеде 7 түс бар. Ал эми Кыргызстанда 7 область бар. 8 саны. Балдар, 8 саны да эң керектүү сандардын бири. Ал 2 тегеректен куралган. Кызыгы балдар, 8 саны биздин ойногон курчагыбызга окшогусу келет экен. Бирок жакшылап карасаңар, 2 тегеректен турат жана ансыз деле курчакка окшоп турбайбы? 9 саны.
9 саны бул сандардан эң чоңу. Ал күндүр түндүр китебин окуп, калган сандарга насаатын кеп кеңешин берет. 9 сан үчүн бардык сандар кичинекей бала сыяктуу. Ошон үчүн аларды курсагың тойдубу, үстүң жылуубу, убагында укта деп тескеп турат экен бул саныбыз. Эми балдар, баягы биз башында боштук сан менен таанышпадык беле? Ал боштук сан кылаарга иши жок, дагы деле асманда учуп жүрөт экен. Күндөрдүн бир күнүндө ошол сан жерге түшүптүр. Жерге түшүп, бир саны менен достошуптур. Бир саны кайда барса ошол жака барып, экөө бирге чогуу ойношуптур. А калган сандар болсо, бул сандарды 1 менен 0 дешпей, 10 дешиптир. Мына ошондон баштап бардык сандар бири-бири менен достошуптур. Кана балдар, келгиле ирети менен эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мына ошентип балдар, сандарга болгон саякатыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабагыбыз силерге жаккан болсо, мен аябай кубанычтамын. Кийинки сабагыбыздан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.